Урматтуу Каракол шаарынын мэри. Мунун зым келип мындай. Могу жерден бүктөлүп, Тем более балдар ойнойт ушакачы. Могут чуку бирдеме менен кесип. Балдар өтүшөт ойлаңыз. Качелөнүшөт, бияктан токтотот да. Өзүңүздөр көргөндөй 11-чи, 12-чи, 13-чү көп кабаттуу үй. Бул жерде жалпы жолунан 380 пәтер бар экен. 15 жылдан бери дал ушул пәтердин жашоочулары жылуулуктан чекеси жылыбай, Обогреватель саганда обогревательге тыюу салып атат. Анан свет регулярно өчөт деп атат. Билбейм, момундай жаш балалар, урукчандар кантип жашайбыз. Сколько лет уже этому нашему Кашкасу никак не могут нам довести тепло для наших жителей. Көп кабаттуу үйгө жылуулукту бериш. Бул деген түздөн-түз муниципалитеттин милдети. келишим барбы экен деп сурап атабыз. Так суроо берип атабыз. Мен ошону тактап берейин. Жетекчи билбесе, сиз билесизби? Келишим барбы бүгүн? Ошол жерде 380 квартира бар экен. 390 квартира. Болуш керек. Как он будет платить, например, 50-60 тысяч долгов за то тепло, которое не давал нам теплоснабжение? Могуну көрөтесиз, көрдүңөр, ушул ойношот мисі эле. Болгону бир да, ушул. Могу 3-4 тонн го мына бир. Учуп Ачык кетет турат. мына, буякта бир неме кармап турган бир нерсе көрүп атасыңарбы? Эчтеке жок. Мына, мондай. Бул эртеси күнү жаап калса, ким жооп берет? В отсутствие договора акча талап кылган, буларга бүгүн вымогательство деген статья жатат. Прокуратура жоопко тартыш керек. Вымогательство үчүн жоопко тартыш керек. Физди, лично. А мэриянын мэри за бездействие буларга да өзүнүн сунуштамасын бериш керек. Анан бирдеме болсо ким жооп берет? Балдар мына жерлерди бычак менен, зын менен, мык менен чукуласа күйүп калат да. Аны чындыгында Күйгүзүп моюнга таштайт да алабыз бул. бул жерде ооба. Правда говоря, негизи коопсуздук талаптарына анча жооп бербейт. Себеби бул Анчабы жер толук жооп бербейт.